Казакстандын медицинасындагы маанилүү дата 20 жыл мурун 2004 жылы Астанада биринчи жолу ачык жүрөккө операция жасалган. 6 саатка созулган бул операцияны белгилүү кардиохирург Юрий Пя ийгиликтүү жүргүзгөн. Бүгүнкү күндө алгач ирет мындай дарыланууга кабылган Атрау шаарынын тургуну толук кандуу өмүр сүрүп келет. Анын айтымында оор диагноз коюлгандан кийин ал бул операциянын зарыл экенинен бир саамга да шектенген эмес. Операциядан кийин 20 жыл болуп отур. Жаңа жасаган Операция болгондон бери 20 жыл өттү. Диагнозум жүрөктүн ишемиясы болгон. Азыр абалым жаман эмес, жакшы. Өзүмдүн бала чакам, неберелерим менен басып жүрөм. Өзүм бала чагаларым менен, неберелерим менен жүрүп атырмын. Это, наверное, в области кардиохирургии, коронарной, особенно хирургии. Бул операция кардиохирургия жагынан, айрыкча коронарлуу хирургия жагынан карай турган болсок абдан оор. Жалпысынан медицинадагы эң оор операция деп айта алам. Бирок биздин команданын ынтымактуу эмгегинин аркасында операция ийгиликтүү өттү. Бул операция Казакстанда кардиология тармагынын пайда болушуна жана кардиологиянын өнүгүшүнө жол ачты. Ошондуктан аны жүзөөгө ашырганыма ушул күнгө чейин кубанычтамын. Во всех регионах Казахстана. Бүгүнкү күндө Казакстанда кардиохирургия тармагы жигердүү өнүгүп келе жатат. Атамекендик ак халатчандар адамдын денесинин эң маанилүү бөлүгүн гана эмес, аны менен түздөн-түз байланышта болгон адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн 10 миңдеген өтө оор операцияларды жасаган. Акыркы жылдарда казакстандык хирургдар заманбап ыкмаларды өздөштүрүү менен эле чектелбестен өздөрүнүн ыкмаларын да ойлоп таап жатышат. Мындан тышкары материалдык жабдыктар да эң алдыңкы деп айтсак болот. Мы делаем в год в общей сложности более 3000 операций на сердце и детям и взрослым. Жылына биз балдар менен чоңдорго 3000 жакын жүрөк операциясын жасайбыз. Анын ичинде интервенциялык операциялар да бар. Акыркы статистика коронавирус пандемиясынын алдында болгон. Жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болгондордун саны 19 000 адамга чейин азайды. Бул дегенибиз курмандыктардын санын 4 эсеге кыскарттык дегенди билдирет. Биз жигердүү түрдө дарыгерлер менен хирургдарды даярдадык. Чет өлкөдөн технологияларды алдырып, аны аймактарга жөнөттүк. Бардык облус борборлору камтылган. Особенно в областные центры. Адистердин сөзүнө ишенсек, бүгүнкү күндө Казакстандын медициналык борборлорунун сапаты менен медициналык кызмат көрсөтүү деңгээли боюнча бардык эл аралык стандарттарга жооп берет жана борбордук Азияда алдыңкы деп айтууга болот. Бул атамекендик гана эмес, чет элдик бейтаптардын да кызыгуусун жаратууда.